мотоблоктор боюнча сиздерге айтып беребиз. Бир топ гана кыйла арзаныраак болуп, элге ыңгайлуураак кылып алып келгенге аракет кылдык. Кандай жолдор менен сатып атасыздар? Анан жеңилдиктер барбы? Кийин жеткирип берүүлөр дагы акысыз болуп атат. AgriLife KG YouTube каналдан келдик десеңердер, мынакей скидкасын да кылып берет экен, бекер жеткирүүсү да бар экен. Эки дөңгөлөккө караганда бул ряддардын ортосуна Үстү губка фильтр болот, двойной фильтр менен. Бул моделге мындай косилкаларды кошуп тештесек болот. Плюс жагы булардыкы редуктор күчтүүрөөк болот. 2500 сом бир 6 айына аны кошуп төлөөлөргө келет. универсальный экен. Универсальный. Телеушка улайсызбы, картошка патып бардык, сокко бардыгын иште кылары. Бул күчтүү мотоблок болот. Бул жана топурактан жерден бускобайт этип калбаш үчүн канатын ачып койсоз, бул эми картошкаларды Табылга торговый центринде 1-этаж, E12, E13. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. AgriLife KG YouTube каналыбызда биз дагы мотоблок боюнча кеп кылабыз. Мына артыбызда турган жаңы жапчаңы келген мотоблоктор боюнча сиздерге айтып беребиз. Сиз өткөн чыгарылыштарды көрсөңүздөр, бизде мотоблок боюнча чыгарылыш бар. Биз дагы кийинки партия алып келип, мынакей Али мырзаны тааныйсыздар. Алып келип сиздерге дагы тааныштырып, көрсөтүп айтып берет. Биздин көрүшүлөр учурашып, ана сөздү улантабыз. Ассаламу алейкум, мотоблок сүйүүчүлөрү, мекендештер. Өткөнкү дагы чыгарылышта жаңы завоз, бул жаңы партия, Алем деген фирманыкын алып келдик. Бунуку Зонсен фирманыкына караганда бир топ гана кыйла арзаныраак болуп, элге ыңгайлуураак кылып алып келгенге аракет кылдык. Белки көк мотоблок дей берели. Зонсен фирмасынан караганда бул арзаныраак экен. Арзаныраак. Урматтуу көрүүчүлөр, аябай маанилүү нерсе, мына арзаныраак мотоблокторду айтып беребиз сиздерге. Келе, биз азыр сөздү улантардын алдында бир дарегиңерди айталы. Бул мотоблокторду кайсы жерден сатып алышат? Мотоблокту Аламидин базар, Табылга торговый центр, 1-этаж, бутик E12-13 келип көрүп сатып алса болот. Сатып алса болот. Эгер номерлер, телефон номерлери болсо, дароо эле айтып кетели. Азыр мотоблокторду айтып кетердин алдында. Телефон номер 0700 49 96 96 96. Экинчи номерибиз болсо 0755 44 63 64. Жумуш тартиби? Жумуш тартиби 9-дан саат 6-га чейин жумуш тартиби болот. Ушул мотоблокторду ошол жерден алып ошол жерден 9-дан 6-га чейин келип көрүп, выборлар көп болот. Калагандай өзүнө калагандай алып тандап алса болот. Тандап алса болот, Дагы бир суроо айтып кетейин. Бул мотоблокторду кандай жолдор менен сатып атасыздар? Анан жеңилдиктер барбы? Жеңилдиктер дайымкыдай эле өткөндө эле айтып кеткендей рассрочка менен болуп атат. Азырча пока рассрочка Байтушун банк менен банктар менен аркылуу эле болуп атат. Келишип атабыз азырынча. Кийин наличка менен. Кийин жеткирип берүүлөр дагы акысыз болуп атат. Баткенге чейинки мынакей өткөнкү чыгарылыштан бери Баткенге чейин, Лейлекке чейин жеткирип берүүлөрдү бекер кылып бердик. Бекер кылып атат. Ошол жака чейин бизден заказ кылып алып, Аяз байке сиздер аркылуу AgriLife'дан келген үчүн бизди скидкаларын кылып берип, Баткенге чейин жеткирип берүүлөрүн бекер кылып бердик. Мынакей жеткирип да бердик. Урматтуу көрүүчүлөр, AgriLife KG YouTube каналдан келдик десеңердер, мынакей скидкасын да кылып берет экен, бекер жеткирүүсү да бар экен. Ошондуктан мына кирип келер менен эле Али мырзага айтасыздар. Биз AgriLife'дан келдик дейсиңер. Эми кандай кылалы? Эми чекесинен бир ар бир моделин түшүндүрүп кете берели. Баштай берели. Түшүмдү көбөйтүп, чыгымдарды кыскартууну каалайсызбы? Өсүмдүктөр ооруп жатабы? Же болбосо тажрыйбалуу агрономдун кеңеши керекпи? Урматтуу дыйкандар, сиздерге Кыргызстанда 15 жылдык тажрыйбасы бар AgroStyle компаниясынын дүкөнүн сунуштайбыз. Бул дүкөндө инсектицид, гербицид, фунгицид, жер семиткичтер жана башка көптөгөн каражаттарды таба аласыздар. AgroStyle дыйкандардын ишенимдүү өнөктөшү. Бул Аяз байке, бул модель Алем фирманыкы. Негизи завод Кытайдан чыгат, Түркияга жасалган анкан беркиде. Асомдо Алем деген бул бизде энин түрдө Алам деген сөздү түшүндүрөт. Түрк тилинде Алем болуп. Ошол фирмада турецкий болуп чыгарылган, бирок завод Кытайдан чыгарылгандары. Качестволору аябай жакшы, булардыкы гусеничный болуп, темир дөңгөлөктөр менен болот. Басымдуу эмне? Сокко, пулкту, арышник, ошол бир жөөккө түшкөндө мындай күчтүү болот булар. Анткени соколор да одарат, кийин андай соколору дагы бар. Эки жактамалуу ударып, иштесе да болот. Мынакей. Бунун артыкчылыгы, урматтуу көрүүчүлөр, эки дөңгөлөккө караганда бул ряддардын ортосуна
Основной жөөк кыска ыңка жөөктөргө мына 40 см, 50 см жөөктөр болуп калат, ошого кыйналбастан иштесе болот. Основной. Арышниктерди көбүнчө иштетишет буларга иштеткенде. Соколорду иштетишет. Основной ноондай сокосу менен булардын азыркы учурда ценасы 40 000 сом, но сокосу менен комплект кетет. Мунун баасы 40 000 сом болот буларга. 40 000 сом экен, урматтуу. Комплегинде Сокосу менен кетет ноондай. соко кетет экен. Буга дагы кандай шаймандар тагылат? Арышниктер такса болсо булар универсальный болот. Калагандай шаймандарды таап кетерсиз, көптөгөн функционал, бул көп функционалдуу. Көп функционалдуу, универсальный. Универсальный кетет булардыкы. Через ременевый болот, мотордун күчү болсо 7 лошадиный сила менен болот булардыкы. 170 двигательдер менен болот булардыкы. 7 аттын күчү бар экен. 7 аттын күчү болот булардыкы. Кандай кызматтар дагы аткарат бул? Булардыкы основной арышник тартып соко одаргандыкы. Расходу кандай болуп калат мынакы? Расходтору 1,5 литрден тегере 1 литрден 1,5 литрге чейин расход кылгандары. Двойной масляный фильтрлер менен кетет. Үстү губка фильтр болот, двойной фильтр менен. 170 двигатель эң жакшы двигательдерден бири болуп эсептелет булардыкы да. Дизельный. Дизельный кетет. И бензиновый кетет булар. Бензиновый Булар бензиновый, жок, булар бензиновый двигатель булар. Четырехтаттын двигатель болот, май отдельно, бензин отдельно, ана куюлат буларга куюлгандар. Демек, урматтуу көрүүчүлөр, эмне модель? Алем деген фирманыкы. Алем модель жокму? Модель канча модель деп эсептелет? Булардыкы модельдери эм негизи Алем гусеничный деп эле жазылган. Алем гусеничный. Мынакей, урматтуу көрүүчүлөр, маркасы Алем, турецкий бренд, Кытайдан жасалган. Баасы 40 000 сом экен. Bunun скидкасы бар, комплегинде соко кетет. Комплегинде сокосу менен кетет. Башка дагы түрлүү шаймандар тагылат экен. Дагы суроолоруңар болсо комментарийге жаза бергиле, биз дагы да чалыштар жасайбыз. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр кыска нуска сиздерге кийинки модельдерин көрсөтүп кете берели. Бул маркабыз bu LCB 500R деген модель болот булардыкы. Через ременевый болот, 170 двигатель, 7,5 лошадиный сила менен кетет булар. Через ременевый болот булардыкы. И бир жак плюс жагы дөңгөлөктөр азыркы кезде дөңгөлөктөр көбүнчө дөңгөлөктөр жарылып калып атат. Камера менен болуп атат да. Ичинде жел чыгып калып атат. Ошон үчүн биз мындай айтканда таш дөңгөлөктөр менен алып келдик. Аябай жакшы бул дөңгөлөктөр. 4-10 дөңгөлөктөр менен келгендери. Бул модельге мындай касилкаларды анда кошуп иштесек болот. Бул касилкалардын анын тиштери болсо, мындай беркин жаткан тиштери болот. Мынакей. Булар эң жакшы чөпчө. Булар касилка. Бул модельге кошулса болот. Үчүнчү шкафка кошуп иштесе болот. Касилканын отдельно ана басы болсо 17 500 сомду түзөт дагы. Анын өзүнүн басы азыркы кезде 32 000 сом. 32 000. Азыр жеткирип берүүлөрү бардыгы бекер болот булардын. Бунун гарантиялары кандай болуп калат? Гарантиялары булардыкы сервисный 1 жыл берилип, оңгон заводско брак берилгенде. Жакшы экен дагы. Тетиктери, запчасттары ушул Алемдики кандай? Запчасттардан проблема жок. Бардык запчасттар бар. Астында отдельно редуктордун дагы запчасттары бар, и мотордун да запчасттары бар. Отдельно бизде моторлор да отдельно келет буларга бизге. Мындайча айтканда, запчасттар кенен болсо, дыйкандар жумуш учурунда токтоп калса дагы бат эле таап койсо болот. Бат эле тапса болот. Андан кийин буларда плюс жагы 90 градуска дөңгөлөктөрү бурулат. 90 градус бурулат. 90 маневрацияга жакшы экен да. Ооба. Мунун дөңгөлөктөрүнүн аралыгы канча болуп калат? Дөңгөлөктөрдүн аралыгы 50 см болот. 50 см. 50 см болот дөңгөлөктөрдүн аралыгы. Буга кандай дагы шаймандар тагылат? Буга соко, арышник булар универсальный болот. Бардыгын такса боло берет. Касилкадан баштап арышникке чейин бардыгын тагып иштесе боло берет. Шаймандар өзүнчө, мисалы үчүн, фреза бар да турабы буга? Комплегинде фреза кетет өзүндө. Комплегинде фреза кетет. Бул өзүнчө кетет. Комплегинде фрезанын узундугу метровой болот. 1 метр болот. 1 метр болот. Кишине басып неметкенде канчага чейин кирет? 30 сантиметрге. 25 сантиметрге чейин кирет булардыкы. 25 сантиметрге чейин спокойно кирет киргенде. Так, мунун расходу айтылды. Расходтору 170 двигательдер 1 литрден 1,5 литрге чейин расход кылат калганда. Дизель. Бензиновый болот. Булар бензиновый. Бар эле бензиновый негизи. Дизельнийлер 3 бензиновый, 3 дизельный кетет кеткенде. Бул боюнча толук айттыкпы? Булар ооба, булар ременовый двигатель болот. Ременовый мотоблок болот. Андан кийинкиси болсо, булар LCB 1000B модель болот, булар Алем деген фирманын. Булар эң жакшы модельдердин бири, редукторный болуп эсептелет. Редукторный буларда деле 4-10 баллон турат, таш баллон турат буларда да. Эң жакшы баллон бул. Плюс жагы булардыкы редуктор күчтүүрөөк болот. Чем ременге караганда. Редуктор. Буларда 7,5 аттын күчү, буларда ВОМ бар, через ВОМ аркылуу
качелка уласа болот. Көптөгөн функция, көп функционалдуу да бул да. универсальный. Бул жака арышник, пулк, соко бардыгын, картошка копатель бардыгын улап кете берсе болот булардыкында. Артка, астыга ошондой эле скорость менен кетет. Артка алдыга полный ошондой скоросттор менен кете берет. Булардыкы алдыга 3, артка 1 скорость болот буларда. Артка 1. Ошондо 4 скорость болот, скоросттор болгондору. Бурулганда от 90 градуска бурулат. Ордунда туруп бурула берсе болот. Биз азыр дагы 1-2 моделин от алдырып элдерге көрсөтүп берели. Азыр айтып өткөндөн кийин анан кийин бир от алдырып көрсөтүп берип коелу, Мунун баасы, Мунун баасы 35 000 сом болот. 35 000 сом. Азыркы кезде буларды биз арзаныраак өткөндө чыгарылышта айтканбыз. Арзаныраак кылып элге алып келебиз деп. Мындай арзаныраак моделибиз ушу алем кылып алып келдик, бирок качествосы аябай жакшы. Иштегендери да жакшы, болушунча элге ыңгайлуураак болсун деп сеналарын төмөнүрөөк кылып алып келдик. Тем более жанагындай рассрочка болсо аябай эле жакшы. Рассрочка түрүндө болгондо 35 000 сомго мына 2500 сом бир 6 айына аны кошуп төлөөлөр кетет да. 6 ай 2500 сом тереги болуп калат. Телефонду эле мындан кылбат алып атпайсызбы? Бул дыйкандарга аябай жардамчы катары ар бир үйдө, ар бир дыйканда турса кандай жакшы, Мынакей, мында дөңгөлөктөр өзгөчө, анан фрезасы да тагылып турган дагы бир мотоблок турат. Ушул боюнча. Бул мотоблогубуз LSB 1000D, бул дизельный мотоблок. 173 двигатель турат, двигатель турганы. Бул фреза отдельно, баллон отдельно 4VD. Эң жакшы модель. Азыркы кезде спрос чоң болуп атат. Анткени адамды силкпейт. Иштеп атканда адамды талытпайт. Өзүн иштеп кетип аткып, өзүн коюп койсоз да, өзү бир кыл темпте иштеп кете берет. Бул жа дөңгөлөгү ошол нерсени артыкчылык берип атат да, туурабы? Бул дөңгөлөк темир дөңгөлөк болот, бул дөңгөлөктөр. Бул понижнийге коюп коесуз. Понижний, повышенный бар буда. Понижнийге коюп коесуз, дөңгөлөк акырын түртүп кете берет. Фрезанын оборотун көбөйтүп коесуз. Бул оборот күчтүүрөөк болот ошондо. Дөңгөлөк тыгылып эметип калбайт экен да, бул жана баткак-саткак болуп. Анда ошонусу жакшы болот. Так, мунун расходторун, бааларын айталы. Расходтору булардыкы 400 граммдан 500 граммга чейин кетет. Максимум мичкен саатына. Бак 2 литр болот саатына. Аны бак 4 саатка рассчитанный. 4 саат иштеп берет, иштеп бергендери. Дизель? Дизельный мотоблок болот буларда. Канча аттын күчү болот? Буларда 9 аттын күчү болот буларда. 9 атты. Скоросттары канча артка кетет? Скорость алдыга 2, задний 1 кетет булардыга. 4VD 2 редуктор кетет. Бул эми фреза кызматын аткарып атат, дагы кандай кызматтар? Основной бул универсальный болуп кеткен. Бул дагы. Азыр болгону только касилка гана кошулбайт. Фреза кошулса, артына арышник, пулк, ошондой эле картошка копатель, ошондой нерселерди кошуп кете берсе болот. Бул комплегинде ошондо бул фреза эле кетип атат да? Комплегинде негизи фреза эле кетет. И негизи еще темир дөңгөлөктүн ордунда как мындай дөңгөлөктөр болот. Комплегинде кетет алар дагы. Демек мынакей биз ушул мотоблокту, ушул моделин алсаңыздар, ушундай темир дөңгөлөккө ээ болот экенсиздер. Анан берки. Еще плюс обычный дөңгөлөк менен дагы комплегинде кетет алардыкы. Анткени өткөнкү чыгарылышыбызда Зонсон фирманын артында фрезасына спрос көп болуп аткан. Азыр шартыбызга байланыштуу онто жетишпей калып, Алем фирмасыныкын алып келдик да. Качестволор аябай жакшы, качестволор ошондой эле 173 двигательдер менен 9 аттын күчүнө өнө барабар аябай жакшы двигатель болот. Канча дедик баасын? Баасы болсо 85 000 сом болот. 85 000 сом. Бул аябай кызматы көп болгондуктан, комплегинде көп шайманы бар болгондуктан, ошондуктан кичине кымбатыраак экен. Агролайфтан атан келсе, биз скидкаларын кылып беребиз, жеткирип берүүлөрүн бекер кылып беребиз. Основной областтарга, Баткенге болсо, Ошко болсо, Жалал Абадка болсо, бардыгына жеткирип берүүлөр бекер берилген каралган. Дыйкандар кайсы Кыргызстандын булуң бурчуна чейин жеткирип берүү бекер экен, бул да аябай маанилүү нерсе. Эми бир акыркы суроо берип кетейин ушул модель боюнча. Мына фрезасынын киргени канча болот, анын узундугу канча болот, размери? Булар размери 80 см болот. 80 см. 80 см болот. Основной киргени аны болсо 25. Буларда стандартный 25 см чейин кирет киргендери. Келе, кийинки модельге өтө берели. Кийинки модель бул LSB 1000DR. Бул дизельный статор и ручной жүргүзсө болот. Бул моделибиз мощность дагы чоң. 10 лошадиный сила, ала чисто дизельный 186 двигательдер турат турганда дагы. И фаралары менен
5-12 дөңгөлөктөрү менен болот. Булар универсальный болот, соко, пул бар жогун баарын тарса болот. И косилкаларды тарта кошсо болот. Бардык жумушту кылат да. Универсальный экен. Универсальный. Булар дизельный болот, максимум 800 граммдан 1 литрге чейин расход кылганы. Буларды. Экономичныйрээк болот. Дизелдер күчтүү болот, и экономичный болот. Плюс жагы буларда ВОМ бар. ВОМго косилкаларды кошсо болот булардыкы. ВОМго косилкаларды кошуп, кийин жакшылыгы жеңилдиги бул статор. Тетиги косилкаларды кошула берсе? Андай косилка эмес, буларга ошондой эле косилкада кошсо болот. И жатка косилкаларды кошсо болот. Бир жака ооруп, жийип кетет. Азыркы кезде элдер көрсө өсө түшүнөт. Мен косилкаларды чыгарганга үспөйт этпей калдык. Бир жака ооруп, жийип кеткен косилкалар бар. Эки кызматтан бир эки кызматты анда коюп, именно ушул мотоблокко койсо болот. Именно. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, ушундай фарасы менен ушундай кооз азыркы кезде кечкурунда иштей берсе болот бу менен. Түндө жумуштарын кылса болот, азыркы фаралар менен. Артыкчылыктары ушулар бар. Келе баасын айталы. Баасы булардыкы 85 000 сомдон. Булардыкы. И качество да ошого талапка да жооп берет. И Агролайф менен келсе, биз скидкаларын кылып беребиз. Ал айтылды. Дөңгөлөктүн размери канча болуп калат, анын аралыгы канча болуп калат? Дөңгөлөк өз негизи 5-12 дөңгөлөк болот. Мында аралыгы болсо 70 болот. 70. Аралыгы 70. Булардын эмеси болобу мындай? Чоңойтуп, кичирейтип, размерлери дөңгөлөк же болбойбу? Булар бирлер Жок, 2 сантиметрден 4 сантиметрге разница берет. Ойнотуп койсо. Ойнотуп койсо болот. Фрезаны болсо чечип кете берет. Ал фреза узундугу 1 метр 35 сантиметр. Глубина болсо 35 сантиметрге чейин болот. Басып берет. Басып берет. Кас бергени. И качестволары деле бөлөк болот булардыкы. Буга жанагындай астына прицеп тележка сүйрөп эметип алса болобу? 500 килограммга чейин тележка кылып жүк тарса болот буда. Тележкаларды силерден заказ кылса болобу? Алса болобу? Азыркы кезде тележкалар калбай калды. Эми скоро Кудай калса күтүп атабыз. Келип калса бизден заказ кылып алса болот. Келип калса, эметип Instagram баракчаларыңарга чыгарып, жарыялап коесуңар, э? Жарыялап коебуз. Буга өзүлөр самодельный тележка жасап эметип алса болот. Особенно азыркы кезде элдер самодельный жасашып атат. Көбү самодельный жасашып, ошо кызмат кылып атат да тележкалар. Демек, мынакей ушул моделге урматтуу көрүүчү, өзүнчө тележка жасап алсаңыздар болот экен. Бул жерге кошуп койсо болот. Көп кызматын аткарат да. Мынакей биягынан да бир көрсөтүп койсоң. Тележка как тракторда болгондой эле. Пальчик болот, слаяс, жигетс ишиңизге. Так, баасы айтылды. Баасы айтылды. 85 000 сом. Бул деле ошол эле модель. Дизельный кетет булар деле. Болгону фарасы жок буларда. Фарасы жок. Ошол нерсенин сенасында анда бир аз өзгөчөлүктөрү бар булардыкы. Сенасы булардыкы 80 000 сомдон болуп калат. Аккумулятор бар экен, аккумулятордун экөөндө тең аккумуляторлар, экөөндө тең статор менен, аккумулятор менен статор и ручной кетет. Бул жакта. Эгер аккумуляторуңуз отуруп каткан болсо, ручной от алдырасыз, аккумуляторду өзү зарядтайт. Как положено, зарядты өзү берет. Өзүнө-өзү заряд бергендери. Күчтөрү ошондой эле 10 лошадиный сила болот булардыкы. Универсальный, тележка улайсызбы, картошка патил бардык, соко бардыгын иште кыла берет. Бул күчтүү мотоблок болот. Расход болсо 800 граммдан 1 литрге чейин. Экөөнүн двигатель болгону бир эле, болгону фарасынан экөөндө разницалары бар. Бул ошо фара эле экен да, разница экөө бир экен, бир модель. Бир эле модель болуп калат ошондо. Кийин эле ушуларга шаймандарды алып келгенбиз азыркы кезде. Көбүнчө жер жумшак болуп, дөңгөлөктөр бускавайт этип калып атат. Бускавайт этип калбаш үчүн биз ушундай 5-12 дөңгө грунтосеп деп коет муну. Мынакей. Бул жана топурактан, жерден сыгылбаш үчүн бускавайт этип калбаш үчүн ушундай бир темир дөңгөлөктөрүн дагы алып келип койгонбуз. Бунун баалары канча? Булар парасы менен аткан болсо 7500дөн, 5-12 дөңгөлөгү. Бул жерде 4-10 дөңгөлөктөрү бар. 4-10 дөңгөлөктөрү. Булар 5000 сомдон. Бул ушул 4-10 дөңгөлөктөр аркы модельдерине бүт баары жараша берет. Экинчи, үчүнчү модельге түшө берет. Экинчи бул акыркы 2 модельге. Акыркы 2 модельге түшөт. Ким бул чабалеке деп коет бизде. Мындай айтканда түштүктөрдө энди чабалеке деп коет. Бул жер отоп кетет кан. Культиватор. Культиватор. Ошондой алып. Именно ушуларга кошуп койсоңуздар болот. Булар 3800дөн болот. 3800дөн. Кошумча шаймандары бар. Кийин онда арышниктерибиз бар. Азыркы кезде универсальный. Булар эки түрдүү өндө берки болгон. Аябай жакшы. Эмесин регулировка болот. Регулировка кылып койсо болот. Бул түшөт еще.
ылдый өйдө түшүп, буну көтөргөндө бул тереңирээк кирет. Буну басып койгондо бир аз алды көтөрүлөт мунуку. И плюс жактары и узкийрээк кылып койсоз болот. Только арык эле алып кетем десеңиз, узкийрээк кылып койсоздор болот мунукун. Канатын ачып, канатын ачып койсоз, бул эми картошкаларды, башкаларды, асылында картошкаларды көмүп кеткен. Өсүмдүккө жараша, өсүмдүккө жараша размерлерин өзгөртсөздөр болот да. Басы канча bunun? Басы булар 2500дөн. Ошондо? Бул арышник деп коет. Арышник деп коет экен, а? Арышник 2500. 2500. Бул пук сокко жер оодарып кетет, оодарып кеткендиги. Булардын ценалары 1700дөн. Аябай жакшы, буларды касымдай оодарып кетет. Бул ошондо бир мотоблокко бирөө жетет турабы? Бир мотоблокко бирөө жетет, э? Бир мотоблокко бирөө жетет. Асымда экиден чоң мотоблокторго буларга экиден койсо болот, экиден тарта берет. Асымда кичинекей кичүүлөрүнө болсо 7-7,5 лошадиный мотоблокторго болсо, ошо анда бирден коюш керек. Бунун тереңдиги канчага кирип атат ошондо? Тереңдиги киргенде булардыкы 20-25 сантиметрге чейин болот. Стандарт эле экен да. Стандарт болуп калат булар. Эми ушундай шаймандар да бар экен, дөңгөлөк тыгылбаш үчүн дөңгөлөктөрүн да кошумча кылып алып алсаңыздар болот экен. Бул эми ушул эле шаймандар азырынча бар да, э? Азырынча ушул шаймандар келген. Бизде булар наличка турат. Бизде постоянно наличка болот. Шаймандар, мисалы үчүн буларга фреза жанагындай. Фрезаларда эле наличка болот бизде. Отдельно фрезаларда наличка болот. Запчастардан проблема болбойт. Буларда 186 мотордун запчасттары кеңири бизде. Колесо поршундары дагы отдельно каласа моторун алса, бизде моторун алса болот. Отдельно өзүнчө, э? Отдельно ушундай эле моторду дагы алса болот бизден. 173-өнчө двигатель дагы колесо поршундан проблема жок. Моторлордун бүт запчасттары бар. Мен сиздерге азыр 173-чү двигатель менен мындай 9 лошадиный менен иштетип көрсөтүп берейин. Аязбай экен. Өчүрө берейин, бу дизельный N4VD, пониженный повышенный. Кийин буларда жакшылыгы ордунда ошо берки буруло берет. Дөңгөлөктөрү 90 градуста. Маневрациясы аябай жакшы экен. Ооба. Анткени бул жерде бир дөңгөлөктү кармап калыш үчүн сплине бар. Калса солго бурулаткан болсо, буну басса, сол жактагы дөңгөлөктү токтотуп, оң жактагы дөңгөлөк менен бурула берсе болот. Экинчиси да болсо ошондой болот. Оңго, солго бурулгандары жеңил, 180 градуска бурулуп берет бурулгандары. Бунун өзүнүн веси канча болот? Бунун веси 120 килограмм болот. 120 килограмм жалпы. 120 килограмм. Демек, дыйкан кыйналбайт экен да, оор болду, э? Анткени мында бирдей пониженныйде кете берет. Муну ушундай өзүн кое берип койсоз деле, мисалы үчүн чабып кете берет. Мында адамды урбайт, адамды талтып койбойт. Ошонусу жакшы. Ушунун артыкчылыгы ушунда экен да. Артыкчылыгы ошондо.
мотоблокко отуруп иштешет го, отуруп жасапчы. Ошону өзү самодельный кылып жасап алабы же комплект? Аны именно бул модельдерге жасаш үчүн бир аз кичүүрөөк кылып, эки дөңгөлөктүү кылып жасап алса болот да. Болот. Эки дөңгөлөктүү кылып жасап алса болот. Самодельный. Самодельный кылып, чакан кылып. Анткени чоң мотоблокторго каалагандай кылып жасаса болот. Аяк көтөрө берет. Ал жак көтөрө берет. Буларга именно бир аз жеңилирээк, удобный кылып ошо жасап алса болот да буларга. Именно Андай бул кызматкерлерди издеп сварщиктерге бар. сварщиктер азыркы кезде сварщиктер көп жасап берсе, ошондо жасап алса болот да. Бизде ушул мотоблокко комплегинде ушундай эки жагында ушундай фрезалар кеткенде. Жакшылыгы каждый бирден, экиден, төрттөн буларчы фрезаларсы. Каждыйында. Кийин 1 метр ой болот ошондо. Эки жагын кошкондо 1 метр болот. Эгерде фрезаңыз узунураак болуп, арык мындай жана жөөккө батпай каткан болсо, бул жерден чечип, бир ятына алып таштасаңыз болот. Размерин кичирейтип. Размерин кичинертип кете берсе болот. Бул ошентип чогулуп, разборный чогулуп эметкенге жараша ошол артыкчылыгы ошондо экен. Артыкчылыгы ошондо. И плюс 8-8-тен бир жакта 4, бир жакта 4 фреза айланганда. И 25 мм глубинага чейин алып кеткендер. Муну комплект кылып берип атасыңар же? Бул комплегинде, жок, комплегинде кетет. Комплегинде кетет. Дагы ушундай бир жагында ушундай рядда анда фрезасы болот комплегинде. Эки жагына кошкондо 1 метр ой аралыктагы жөөктү алып кете берет. Кандай жумшатып тагын. Мына ушундай шаймандар менен кошо алып бериңиздер, урматтуу көрүүчүлөр. Биз өзүңөр мотоблок боюнча суроолоруңар болсо жаза бериңиздер. Биз Али мырза менен дагы бир нече чыгарылыш жасайлы деп сүйлөшүп атабыз, Буюрса иштеп аткан бунун азыр силерге ушул жерде складда тургандарын көрсөтүп, баталдырып түшүндүрүп бердик. Эмки чыгарышта жер иштетип атканды, как жерди иштетип, кандай иштегендерин, шаймандарын иштетип, көрсөтүп, элге көрсөтүп беребиз. Иштеп аткан процессин көрсөтөлү. Урматтуу көрүүчүлөр, силер катталыңыздар. Мына эмки чыгарыштарды эми жаз келип калды. Эртең бүт күндөрү эле тартып калыш мүмкүнбүз да. Мен бир нерсени сурагым келип атат да. Келе бир ушу мотоблоктордун бир 4-5 артыкчылыгын айталы, айырмаларын башка сельхозтехникага карата. Эң биринчиден эми булар жеңил жана арзан чакан болуп атат, туурабы? Эми азыр сельхозтехникалар тракторлар чоң болуп атпайбы? Чоң болгон эсебинен көптөгөн жерлерге кире албайт. 4 соток жери барлар бар. 10 соток, 50 соток жерлерге деле бар. Тракторга өчөткө тургандар бар. Эртең убагы келгенде тракторлар өчөт болуп калат. Жер убактысынан өтүп кетет. Иштөө убактынан. Убактында андай жерге иштөө берсеңиз, убагында түшүмүн жакшылайсыз. Мынакей артыкчылык, биринчи артыкчылык ушунда дейли. Андан тышкары бул эми огород жанагындай трактор кире албаган жерлерге кирип кетет. Ага, мындай трактор кире албаган жерлерге азыркы кезде малинанын иштерине мини тракторлор дейт. Мини тракторлор уже малина өскөндөн кийин мини тракторлор кире албаган. Асында эң көбүнчө малинага алышып атат. Элдерибиз азыр малинага ягодиктер алышып атат. Малинага, клубникага көп алышып атат. Бирок эң көп алып аткан малинага мен айтат элем, малинага 4В мындай мотоблок 4В мотоблокторду мен предлагать этет элем, сунуштайт элем да. Анткени көп иштешет алар. Көп иштегенде уже адам талтып коет. Булар талтпайт уже. Аны кармап беле кетсе уже чабып кете берет алар. Аларда болгон акырын жүргөнү болбосо, иштин баарын ушулар кылат. Эми бул мотоблоктордун артыкчылыгын айта берсек көп, урматтуу көрүүчүлөр. Бул эми чакан, веси да көп эмес, машинеге жүктөп, тияка бияка ташып кетсе болот, туурабы? Немеге багажникке эле чогултуп туруп батырып койсо болот. Андан тышкары эми баасы, эң башкысы бул баасы. Эми бул телефон эле баасынан деле арзан экен, кээ бир телефондорго караганда андан да арзаныраак экен. Азыркы кезде телефон алышып атат элдер. Телефон алышып, жерди эмне менен тебишип атат? Лопатка, күрөк менен тебишип оодарышып атат да. Андан көрө телефондон бир аз эконом кылып, анча-мынча койганча бир жерге бара турган жерди энден эконом кылып, мотоблок алып, жакшы мындай иштетип жерди. Түшүмүн алып, телефондо аны алса болот да. Сиз айткандайчы. Ушундай туура колдонуш керек акчаны. Туура багытта колдонуш керек. Азыркы кезде акчаны үнөмдөп, туура багытта колдонуш керек. Андан тышкары бул жанагындай тракторлорго окшоп аябай кечке ремонт кылып, бир жерге обслуживаниясы оор болсо, бунун обслуживаниясы бул эми булар жеңил. Жеңил бат-баттан жасап, оңдоп
чогултуп эметип койсо болот экен да. Ооба. Шаймандары дагы кызматы дагы көп экен. Кар күрөсө да болот, телешка такса болот, Бардыгы чөп чапса болот. Айтор кызматы да көп экен. Буюрса, Кудай кааласа дагы Аязбай эке сиз менен да 5 күн аралыгында, Кудай кааласа 5 же 6 күн аралыгында келерки чыгарылыштарды тартабыз. Ошо элге көрсөтүп, кандай иштештерин көрсөтүп, деп дагы бир чыгарып берели. Буюрса. Элдерге мындай түшүнүктүүрөөк болсун. Жарайт. Мына кыскача чыгарылышыбыздын соңунда сиздерге айта кетейин. Мындай сиздерге эмне кызыктуу болсо, сиздер комментарийга жазып калтырыңыздар. Биз заказ менен дагы алып келип беребиз. Азыркы кезде мотоблоктор болсо, сеналарын аябай сезонго карата сеналарын арзан чыгарып, уже жеткирип берүүлөрүн 7 областка бекер кылдык. Келиңиздер, Табылга торговый центринде 1-этаж, Е12, Е13 келип Агролайфтан келдик десеңиздер, скидкаларын кылып беребиз. Рассрочка түрүндө, через банк аркылуу рассрочка түрүндө ондо каралган. Сиздерге кандай шартта ыңгайлуу болсо, сиздерге ыңгайлуу шартта сиздерге рассрочкаларын түзүп бергенге биз дайым даярбыз. Андан тышкары силерде мотоблоктон тышкары көптөгөн дагы башка айыл чарбага тиешелүү помпа, генераторлор бар, Ооба, помпа, генератор, азыркы кезде помпа, сугат маселеси башталат азыркы кезде. Күн ысыган сайын сугат маселелери башталат. Ошол кезде уже сиз менен дагы жаңы чыгарылыштар помпаларды тартып, элге көрсөтүп, бир сыйра обзор кылып коебуз. Магазин ичин дагы эмне керек болсо, комментарийга жазып, жосом чалсаңыздар, биз колубуздан келгенче жардам бергенге дайым даярбыз. Дайыма дыйкандар үчүн урматтуу көрүүчүлөр кызматтабыз.